Бактысызга бакыт тартуулоо ар бир эле инсандын колунан келбейт. Эң негизгиси көңүлдү тазалап, жүрөктү кеңейтүү керек. Арабызда биздин жылмаюубузга, кол сунуубузга, колдообузга муктаж инсандар арбын. Аларды болушунча колдоп, кыйын күндөрүндө жанында болуп, муктаждыктарын чечип берүүгө басым жасаган инсандар да аз эмес. Алардын катарын 2 жылдан ашык убакыттан бери муктаждардын көйгөйлөрүн чечүүгө болушунча күч жумшап келе жаткан Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду толуктайт. Бүгүн биз 2 жыл мурун, тагыраак айтканда 2018 жылдын 5 марты күнү Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду аркылуу соц тармактарга алып чыгылган Гөйзазиз Нуркамил уулу Асылбек жана анын Табарак аттуу уулу жөнүндө кененирээк маалымат бермекчибиз. Нуркамиловдордун үй бүлөсүндө 5 адам жашаса, алардын баары мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Гөйзазиз Асылбек мырза жубайы экөө 3 перзенттин сүйүктүү ата-энеси. Бирок жараткандын буйругу менен экинчи кызы жана уулу атасы сыяктуу жарыкты көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырагандар. Кызы Басирага караганда уулунун көзү көбүрөөк кооптонууну жаратат. Анткени ал көздүн ордуна шишик менен төрөлгөн. Жокчулуктун арабасын араң тартып жүргөн Нуркамиловдордун үй бүлөсү үчүн бул оор сокку эле. Дал ошол учурда кезиккен Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду беришен кайрымдуу инсандарга кайрылуу жасап, аталган бүлөнү колдоого үндөдү. Кайрымдуулук фонд алдыга чоң максаттарды коюп, алгач эле өзгөчөлүк менен төрөлгөн табарактын жүрөгүнө операция жасатуу жана да эң негизгиси болгон көздү дарылатуу, ошондой эле турак жай маселесин чечип берүү пландарын ишке ашырууга киришти. Көрсөтүү обого чыгар замат бир аз өтпөй кайрымдуу инсандар аркылуу каарманыбыздын жеке шотуна акчалай жардамдар бериле баштады. Андан көп узабай 15 март күнү Асылбек мырза уулу Табаракты алып борборду көздөй сапар алышты. Элге так жана даана маалымат жеткирип берүү үчүн Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медербек Сапарбаев алар менен биргеликте жол алды. Бир жумага жетпеген аралыкта Табарактын бардык анализдери чыгып, туубаса жүрөк кемтиги бар экендиги аныкталды. Жүрөктөгү 2 тешикке жасалуучу операцияга 2 айга араң гана толгон наристе көтөрө алабы деген суроо дарыгерлерди дагы, ата-энесин дагы бир топ сарсанага салды. Бирок жараткандын буйругу менен ошол эле жылдын 14 май күнү борбор калабыздагы ооруканалардын биринде Табарактын жүрөгүнө ийгиликтүү операция жасалды. Мына ошону менен күнү да түнү да ыйлап, кыйналып жаткан наристенин тынч уктап, жакшы тамактанып, жакшы салмак кошуусуна мүмкүнчүлүк жаралды. Ошол эле убакыттан пайдаланып, Бишкек шаарында биротоло окулисттерге кайрылып, көздүн шишигин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бирок так диагнозду эч ким кое алган жок. Көзүнө жасалуучу операция бир гана чет өлкөдө жасаларын жана дагы бала ошол убакытка чейин чоңоюп, салмак кошуу керектигин айтышты. Табарак жок дегенде 1,5 жашта болуусу керектиги маалым болду. Ал арада Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду экинчи максатты ишке ашырууга киришти. Айкөл берешен кайрымдуу инсандардын колдоосу менен ал ниеттер дагы ишке ашып, 2018 жылдын 19 октябрында Нуркамиловдордун үй бүлөсү жаңы заманбап үлгүдөгү 3 бөлмөлүү ак өргөлүү болушту. Микрофон сунайын. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Antkeni жазылып турганда бул жерде Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду, урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз алейхисаламдын бир сөзү бар: "Аддалу алал хайри кафаилихи." Жакшылык ишке далалат кылып, ошол жакшылык адамдардын башын кошуп, адамдарга себепчи болуп берген адам ошол иштин өзүн кылганга барабар тете деген сөз, урматтуу бир туугандар. Колундагы Асылбек таксырдын тасписинен улам мен айтып атам, бул үй жөн эле үй эмес, балким бул үй ошол, урматтуу бир туугандар, мечит катарында кызмат кылар экен. Ошол жерде намаз окулат экен, орозо кармалат экен, Кудайдын сөзү айтылат экен. Демек, урматтуу бир тууганым, үй алып берип аткан, ошого себеп болуп аткан, азыр аты айтылып айтылбаган бардык бир туугандарыбыздын бардык иншалла өздөрүнө бул дүйнөдө Асылбек мырзага бир туугандарына балдарын үй алып берип аткан болсо, акыретте өздөрүнө бейиштен үйдү алганга тете иш кылышкан болуп эсептелет. Кудай таалам жакшылык берсин. Үй берип койгон инсандар, демек алар Фирдаус, Наим бейишинин
төрүндөгү эң урматталган конокторбур. Мен Нурбек инемди, Медербек инемди бир туугандары менен, ата энеси менен ошол Фирдаустун төрүндө Аллахтын эң улук сүймөнчүлүктүү пенделери деп бүгүн көрүп турат. Мекендештердин ортосунда мен ыраазычылыгын билдирем Нурбек агайга. Эгерде бул агайыбыз ушул үйдү бир бөлмөлүү үйдү бербегенде, биз кайсыл жерден кандай үй алып беришибиз бир Кудай билет эле. Баарыңыздарга рахмат. Нурбек агай, сизге рахмат. Алла разы болсун. Нурбек агайдын бул жумушунан сырткары дагы биз угуп келатабыз. Нурбек агай айткан, бизди жар салбагыла, бизди айтпагыла, жашыруун эле калсын деп. Мен айтып келем дайым, Нурбек агайдай канчалаган бизнесмендер бар. Мүмкүнчүлүгү бар, жумушу бар адамдар бар. Ошолор ойгонсун, ошолор кичине ушундай инсандарга жардам берсе экен деп, жар салып эле өзүнүн айтканына дагы көнбөстөн буйрусам мынакей үй болуп отурат. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калк, урматтуу аксакалдар, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Биринчиден, бүгүнкү жума күнүңүздөр менен, жума майрамыңыздар менен ушу Кудайдын ыйык күнү ушинтип бир жакшылык иштин себепкери болуп атканыма өтө кубанычтабыз. Алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Биринчиден баардыгыбыз жараткан Аллах субхана тағалаға алкыш макталар болсун. Жана ушул күндү адамгерчиликти бар сенен өткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламаттар болсун. Ар биристен өзүнүн жакшылыгы, жамандыгы, ортосу, оору, жеңили ар биристин өзүнүн бир унутулгус мезгили болот экен. Мен тилгөн күндөн баштап бүгүн тааныганга чейин инсандар жадымда. Менден бактылуу киши жок. Толкундагандан сүйлөй албай атам, чын. Барыңыздардан кечирим сурайм. Барыңыздарга рахмат, Алла разы болсун. Ушул жактын келип, ушул эрежеге жеткениме себеп болгон мени балалыктагы бактылыктын туу чокусунда чоңойткон мени берген ата энеме рахмат. Алла разы болсун. Бардык балдарыңыздардын жакшылыгына күбө болуңуздар. Жана 15-16 жаштан баштап хидаятка келтирген, исламды таныткан, менин көрөкендигиме карабай, кыйналып Кур'ан окуганыма карабай, убактысын бөлүп, мен үчүн убакыт ажыратып, сабак алып, мени ушул даражага жеткирген агайлар, устаздарга рахмат. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Аллах таала пайгамбарыбызга кошуна кылсын. Жана ошондон кийин баягы тагдыр деген тагдыр экен. Мен ойлойт да ушул бактылык боюнча эле өтүп кетем деп ойлодум эле. Бирок ал нерсенин дагы баары аягы бар экен. Ушул балда үйлөндүм, жайландым, ушул мага кызым берген, бул көз ажиз экен деп көз ажиздигиме карабай кызым берген кайнаталарыма дагы рахмат. Мен менен чоң жашаган аялыма дагы рахмат. Анткени азыркы заманда көз ажиздер менен аялдар жашаш кыйын негизи. Сыноо артынан сыноо жиберилип, балдарым улам көз ажиз төрөлсө дагы мени кайгырбаңыз. Бул дүйнө кете турган дүйнө, бул дүйнө жалган дүйнө. Биз акыретти алабыз деп мени сороткон аялыма рахмат. Биздин кирибизди жууп, кирбегибизди тараганга рахмат салам. Үй тапшыруу аземине устазыбыз Чубак Ажи Жалилов, жогорку кеңештин депутаттары жана бир топ чыгармачыл инсандар ошондой эле жакшылыгын тең бөлүшүүгө камынган жумурай журт катышып, чын жүрөгүнүн каалоо тилектерин айтышып, баталарын беришти. Убакыт учкан куш сыяктуу. Билинип билинбестен зуулдап убакыт өтүп, Нуркамиловдордун үй бүлөсүн эл тааныганына дагы 2 жылга чукулдап калган мезгил болуптур. Бул убакыттын ичинде Медербек Сапарбаев Табарактын үй бүлөсүнүн абалын сурап, кабар алып турду. Буйруса Табарак дагы 2 жашка толуп, жакшы салмак кошуп, чоң жигит болуп калган учуру. Ал эми ата энесинин бир эле чоң арзуусу бар. Күндөн күнгө чоңоюп,
баланын тынчын алып жаткан көздүн шишигин дарылатуу. Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медирбек Сапарбаев өзү Кыргызстанга чакырган индиялык дарыгерлер менен кеңешип отуруп, Табарактын көзүн Дели шаарындагы ооруканалардын биринде дарылатмай болушту. Жараткандан ак жол тилеп, Медер мырза 5 бейтапты алып 4 январь күнү Индия өлкөсүнө учуп кетти. Самолет Дели шаарына келип конор замат Макс клиникасынын дарыгерлери аэропорттун дал өзүнүн жылуу атмосфера, мыкты маанай менен тосуп алышты. Бирок бейтаптардын баары Фортис больницасына жаткырылды. 5 бейтаптын 3-өө жаш наристелер. Алардын бири өткөн жылы аплазия дарты менен Индияга барып, операциясыз айыгып келген 3 жаштагы татынайым. Дарыгерлердин корутундусу боюнча, эми 12 жашка чыкканга чейин жыл сайын Индияга барып анализ тапшырып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп туруусу керек. Бул иретте тапшырган анализдери жакшы чыгып, кубанып турган мезгили. Ал эми экинчи бейтап Алай районунун кичинекей тургуну 2 жаштагы Алихан. Алиханда дал ушул татынайым кабылган аплазия дартынан жапа чегип келген. Жараткандын буйругу менен анализдери жакшы чыгып, операциясыз дарылоо мүмкүнчүлүгү жаралды. Бүгүнкү учурда дарыланып жатат. Үчүнчү бейтап албетте Асилбек уулу Табарак. Барган күндөн тарта бир нече анализдер тапшырылды. Жыйынтыгында 2 көзүнө 2 бөлүк операция жасалары маалым болду. Анткени узакка созулган 2 көзүнүн операциясын бир учурда жаш наристенин жүрөгү көтөрө алмак эмес. Алгач сол көзүнө операция 13 январь күнү жасалып, көз шишигинен кан аралашкан суу алынып, ийгиликтүү жыйынтыкталды. Ал эми экинчи көзүнүн операциясы 22 январь күнү жасалып, ал көзүнөн эт өсүмтөсү алынды. Мына ошентип кайрымдуу инсандардын колдоосу менен Табарак төрөлгөндөн бери азап тартып, күндөн күнгө чоңоюп келе жаткан 2 көздүн шишигинен арылды. Көрүү мүмкүнчүлүгү гана жок болбосо, эми Табарактагы кадимки эле наристелердин катарын толуктап калды. Албетте операция учурундагы толкундоолорду сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Асилбек мырзанын, Жазгүл айымдын ыйлаганын көрүп, Медер мырза дагы жөн карап тура алган жок. Ооба, бул чоң кубаныч. Бүткүл кыргыз элибиздин кубанычы. Боорукер элибиздин дубасы кабыл болуп, бир наристенин жаңы жашоого кадам таштаган күнү. Бейтаптардын дарылануу учурундагы убакытты текке кетирбестен Медирбек Сапарбаев неврологиялык, онкологиялык, костный мозг жана башка бир нече ооруларга кабылган мекендештерге операция жасатууну, дарылатууну финансылык жактан жеңилдетүү үчүн бир нече ооруканалар менен келишим түзүүгө дагы жетишти. Алардын ичинде Индия өлкөсү боюнча ракты изилдеп, өзү дарылоочу 2 гана аппарат болсо, анын бири жайгашкан Макс больницасы менен түзүлгөн келишим болду. Бул да болсо мекендештер үчүн сонун жеңилдик болмокчу. Дели шаарынын өзүндө 8 филиалы бар заманбап, мыкты аппаратуралары менен камтылган Макс больницасынын жетекчиси жардамга муктаж инсандарды колдоп, ар убак жардам көрсөтүп келе жаткан Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жумушун баалап, ыраазычылыгын билдирди. Жана да фондду колдоп, эми Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду аркылуу келген ар бир оорулууну арзандатылган пакеттер менен кабыл алууну убадалап, келишим китепчесин тапшырды. Муну менен Индия өлкөсүнө болгон бул жолку сапар жемиштүү жыйынтыкталып, 1 ай 3 күнгө созулган дарылануудан кийин 2 жаштагы Алихандан башкасы баары Кыргызстанга карай жол алышты. 9 февраль күнү Манас эл аралык аэропортуна Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү, Асилбектин жакын санаалаштары жана туугандары, ошондой эле жалпы массалык маалымат каражаттары жылуу атмосфера менен тосуп алышты. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, баарыңызга кутман кушак келишиңиздер менен, Кудай кааласа, эмне деп айтабыз, ар бир нерсе Алланын каалоосу менен болот экен, ар бир нерсе убакыт сааты менен болот экен. Кудай кааласа, ушул 2 жыл мурун Табарактын эмеси боюнча соц тармактарында эме жарыяланганбыз. Анан Табарак баланын операциясы жөнүндө айтып кетсем, ушул январдын 5-inde Индияга кеткенбиз. Кудай кааласа, Индияга бардык. 13 январда биринчи көзүн операция кылды.
Анан ал жагынан ал көзүнөн суу менен кан чыкты. Анан 22 январда экинчи көзүнө операция кылды, ал жагынан чоң бир киста чыкты. Аллахтан каалоосу менен балам дагы ушу көйгөйүнөн кутулуп, Кудай кааласа аман эсен Кыргызстанга келип алдык. Кудай каалап, Кудайым буйруса бардык биз тосулгандарга, бизди күткөндөргө, бизге дуа кылып тургандарга баарына рахмат. Операция эң сонун өттү, ийгиликтүү өттү. Мен баарына ыраазы, ушундай сүйүнүп айта алам да, мен балам, биз балам менен бактылуу экенибизди эми билдим да. Анан балам бул жан жазыксыз ооруга чыдап жүргөнүн башта мындай анча аңдабаганбызбы. Кыскасы балам операциядан кийин аябай башкача да. Ыйлабайт, ойнойт, өзү менен өзү мындай чыныгы балдарга эми окшоду да, Кудай кааласа. Башта ыйлап, кызаат болуп, көздөрү монтип сылап сыйпай берчү эле. Азыр антпейт. Эчтеке менен жакшы, ушу жакшы да. Эми бактылуу балалыктарын сүрө баштады деп айта алам да менчи балам жөнүндө. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кудай буйруса, биз күткөн, мындай айтканда күн бүгүн келди десек болот. Албетте бул баланы төрөлгөндөн баштап ушул операциядан чыкканга чейин ушунчалык баягындай сананын үстүндө, кыжалатчылыктын үстүндө жүрдүк. 5 март күнү 2018 жылы коомчулук алып чыккан экенбиз. Мына буга чейин өтө чоң 3 операциядан чыкты. Өзү 2 жашар бала. Буга чейин жүрөгүнөн операция болгон. Анан кийин биринчи көздөн операция болду, наркоз алды. Анан экинчи көздөн операция алды. Чындыгында ошол операция маалында бир биз өзүбүз операция кирип кеткенде эле бир сай сөгүү сыздап, анча-мынча ыйлап ушундай эме болуп аттык, бирок бала башта аябай кыйналчу эле. Азыр мен баланы көрүп ушунчалык сүйүнүп атам. Чыныгы бакыт деген ушул экен. Бир инсанга бир кичинекей жардам кылып, кичинекей кызмат кылып, ошол кызматыңдын жыйынтыгы чыгып, эл мына ушундай деңгээлде тосуп алып, эл ушунчалык толкуп дубасын берип турса, бул бакыттан өткөн жогорку бакыт жок деп айта алам. Кудайга шүгүр, мына азыр табарак операциядан чыкты. Элибизге рахмат, журтубузга рахмат. Элибиз бүгүнкү күнгө чейин, операциядан чыкканга чейин дагы мына бүгүн ушул жерге келгенге чейин караңыздарчы, канча эл тосуп алып, канчалаган эл мына сиздер тосуп алып, жардамын берип, акчалай жардамын берип, жана башка морально, материально жардам берип, ушунчалык бир биздин элибиз башкача эл экен. Мына ушул балага ушунчалык боор жардам берип атты. Мен Ак ниет аманат коомдук фондунун жамаатынын атынан, жалпы элибиздин атынан жана ушул Асылбек Таксырдын үй бүлөсүнүн атынан элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эч бир ата-эне балам деп сыздабасын. Эч бир балдар ушундай бир оор сыноого салынбасын. Эң башкысы биз башкача ниет менен бардык элек. Мен бул баланы жок дегенде бир 10% болсо дагы көзү көрүп калат деп чоң бир аракет, үмүттөрдүн үстүндө жүргөнмүн. Бирок алгач ушу анализ тапшырып, анализдин жыйынтыгы чыкканда, көз көрүүсүнөн түбөлүк айрылганда ушунчалык бир башкача сезимдер болду. Бирок баандай шилтеп таштап койгонубуз жок, себеби адамдын көзү көрбөсө эчтеке эмес, көөдөнү көрүп турса, бардыгын көөдөнү сезип турса, ошондо бул жашоо бардыгы орундай болот. Мына бул баланын атасынын, Асылбектин көөдөнү көрүп турат. Сиздерди көзү менен көрө албаса дагы жүрөгү менен бардыгыңыздарды көрүп турат, бардыгыңыздарды сезип турат. Ар бириңиздердин жылуу сөзүңүздөрдү, жакшы сөзүңүздөрдү, ушунчалык бир жардам бергениңиздерди көргөзбөй берсеңиздер дагы бардыгын бул үй бүлө көөдөнү менен сезип турат. Эч бир үй бүлө мындай кыйналбасын. Акыркы бир сыноолордун бири болсун деп айтаар элем. Чындыгында бир башка сөз менен айтып жеткире албайбыз чындыгында. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы, аман эсен, ата-энесинин алдына, үй бүлөсүнүн алдына ийгиликтүү келип алды. Негизи баягы биздин Ак ниет аманат коомдук фонду ар бир алып чыккан ишибиздин аягына жыйынтык чыгарыш үчүн ушул аракеттердин үстүндөбүз. Мына Кудайга шүгүр, Асылбектин үй бүлөсүн дагы, эли журтубузга, ата-энесинин алдына жүзүбүз жарык болуу үчүн аман эсен алып келип алдык. Ушунчалыгына шүгүрлөр болсун. Алла ыраазы болсун. Кичинекей бирок 3 операцияны буга чейин баштап кетти да. Мындан ары ден соолугу жакшы операцияга муктаж болбойт деп кепилдик болот. Бул баланын Кудай кааласа бул баладан бир нерсе чыгат. Мына көрүп атасыздар, мына азыр алдыңыздарда дагы ушунчалык тызылдап ушундай бир ордунда турбаган аябай бир шок бала. Кудай кааласа кыргыз элине, диний исламга кызмат кылган бир кары балдардан чыгат дейм. Кудай кааласа мына бизгече Меккеде болдук. Меккеде дагы
көзү көрбөгөн бир чоң муфтийлер бар экен да. Кудай кааласа мына ошол жерде дагы дуа кылып аттык. Ошол муфтийлердин катарына кошулуп, бул дагы бир чоң элге кызмат кылган элдерден болсун, буулардан болсун деп ниет кылабыз. Бул баланын көзү көрбөгөнү менен 3 операциядан оор операциялардан чыкканы менен бирок ден соолугу жакшы. Мына ден соолугу жакшы үчүн чуркап мындай тызылдап атат. Мурун көзүн кадимкидей мынантип уруп, жерге да уруп, кычыштырып беришкен да. Атасы дагы мурун ушундай ойлочу экен, атасынын кече ойпойуна койбой эле калып кетип калганбыз. Бул бала үй бүлө Израилде ушундай план кылып жүргөн, бирок Израилге жетиш өтө кыйын. Израилге приглашение жөнөткөндөн кийин кеминде бирагы 2 жылда жыйынтыгы келет. А 2 жылда бул бала кандай болот, эмне болот, бир Кудай билет эле. Мына бул баланын көзүнүн ичинен биз жөн эле суу дагы чыгат окшойт десек, бир көзүнөн 3 эмеде этапта кан чыкты. Экинчи көзүнөн муштумдун жарымдай болгон киста эт чыкты кадимкидейчи. Бул баланын көзүнүн шишигин сыртында эле эмес, ичинде дагы шишик болгон экен да. Бир өтө чоң бир түйшүгүнөн мындай куткарылды десек жаңылышпайбыз да. Мына Кудайга шүгүр, азыр сонун болуп, баардыгы жакшы болуп келди буйруса. Ал эми 10 февраль күнү Ош шаарына учуп, ал жакта Табаракты бир туугандары Нуркамиловдордун жалпы эле тууган уруктары жылуу маанай менен баары жүзүндө бактылуу кубаныч менен тосуп алышты. Шундай туруп турабыз. Табарактын акасы эжеси Басира. Атаңыз да гана ата. Ата гана. Çakta bakıl. Çakta. 정말 뺏기다. 아빠. Siz Vasile'ye gelip baktın mı? Tamam. Nasıl? İşte adam koydu. Ава мынакей азыр эне аба Кудай кааласа Асылбек Таксырдын баласы Табарек ийгиликтүү Индиядан операция болуп, алдыңыздарга сонун маанайда келип турушат. Сиздер күткөн күн бүгүн болуш керек, Кудай кааласа. Анан кийин мына азыр жалпы тууган урук, эли журт, кече дагы Бишкекте канчалаган туугандар, элибиз социалдык тармактар тосуп алышты. Канча элибиз күтүп атат бүгүнкү күндө. Азыр балаңыздын операциясы боюнча маалымат ал жактан алып аттыңыздар, угуп аттыңыздар, көрүп аттыңыздар. Бирок телефон, интернет аркылуу көрүп аттыңыздар. Бүгүн азыр мынакей алдыңыздарга келип турат. Мына ушул боюнча бөлүшүп, анан ошол Индияга кетип атканда кандай сезимдер болгон? Мына азыр алдыңыздарга келгенде кандай сезимдер болду? Мына ушул күндү чын эле күттүңүздөр беле? Же будан да башкача бир үмүттөр болду беле? Biz buna oğlum nevremi şu jakşı olup gelet dep jakşı niyet menen
alışkı sapar Indiya ülkesine yönettik ele. Buna ulumu Indiya'dan gelgen nemesin görüp durabız. Men uşul ne demekmin? Uşul balaga narsege jardam bergen el jurtubuzga, tuğan uruka, şu miri bala çaka bagabız dep talada migrasiya olup işlep жүрген bir tuğan kırgız tuğandarıma bay suyunuştamin. Rahmat çoğun. Şu balaga jardam berip şu kichine bolsa amakçılarыңardan bölüşkeningizge men bay kuanычtamin. Muna görmese dagı görgöndey bolup keliptir. Şul balaga men suyunup sürdüge oşu içime atpay turam da. Şu eli jurtum sizlerge çoğun rahmat. Şu baldardyň köbüne jardam bergeningizlerge bay çoğun rahmat. Sizlerge da şu den soluk kalayım. İşiňerge iyilik kalayım. Gaýrda bolbosun, tınç bolуңуздар. Rahmat tuğandar. Асылбек Тасыр, Кудай кааласа жана тургуңуз. Ата-энеңиздин, балдарыңыздын алдына келдиңиз. Чындыгында башка өлкөдө эң узак жүргөнүңүз ушул сапар болсо керек, 1 ай 4 күн жүрдүңүз. Ата-энеңизди, балдарыңызды, эли журтуңузду ушунчалык сагындым деп 2 күндүн биринде бизге айтып аттыңыз. Бирок Кудайга шүгүр, Алла Таала насип этип, мына балдарыңыздын алдына да келип олдуңуз, Кудай кааласа. Мына ушул тууган урууңуз менен, эли журтуңуз менен балдарыңыз мына сизди караңызчы, кандай деңгээлде тосуп алышты, балаңызды тосуп алышты. Сиз ушул күндү күттүңүз беле негизи. Мына бала төрөлгөндөн бери санаанын үстүндө жүрөсүз. Мына Кудай кааласа азыр кетип атканда башкача сезимдерли. Мына азыр ата-энеңиздин, бир тууганыңыздын алдына келгенде кандай сезимдер болду? Мына ушул боюнча бир бөлүшүп кетиңизчи. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен барыңыздарга рахмат. Биз ошол табарак төлөгөн күндөн баштап ушул күнгө чейинки бардык кубанычыбызга, кайгыбызга шерик болдуңуздар. Чынында оор күндөр өттү, жеңил күндөр өттү, баары өттү, жакшы күндөр өттү. Ошол биз bundan 1 ай 4-5 күн мурун Индия өлкөсүнө сапар алдык. Индия өлкөсүнө барып ошо баламдын көйгөйүнөн кутулттук. Албетте бул дагы болсо сиздердин себебиңиздерден, балким сиздердин мээримдүүлүгүңүздөрдөн жаратканым ошол себептен баламды колдоду. Балким сиздер жардам бергенде балам бул күндөрдө азыр көрбөй беле. Балким ушул балалык, ушул татуу балалыгын биздин колубузда сүрбөй беле, ким билет эми аны. Бирок Кудайга шүгүр, туура бирок баарыбыз башкача үмүттө барганбыз. Андык алыбыз чындык көрөт деп 30% болсо да көрөт деп ойлонгонбуз. Бирок ол нерсе болбой калды, тагдырга жазылыптыр. Бирок балким Аллах Таалам келечекте андан жакшы нерселерди баламдын тагдырына жазып койгондур. Эми бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет деген макал бар го. Эми биз бир гана ушул нерсе менен үмүтүбүздү үзбөй, биз көп нерседен үмүт кылышыбыз керек да. Ата-энем бир жагынан менин келгенимизге, биздиңизге сүйүнсө, бир жагынан көрбөй калганда капа болуп атат. Эми апам да сүйлөй албай койду, туура эмес түшүнбөңүздөр. Эми эне деген эне экен да. Баягы чымчыктагы баласын, каргадагы баласы, аппагым деткен каргадагы баласын. Ошол себептен апам да кичине эмоция калтырып сүйлөй албай атат. Бирок Кудай кааласа бир аздан кийин үйгө барганда сонун сүйлөп берет. Неме балким бул нерсени үмүт ушул нерседен гана болбош керек. Мен чынында мекенден алыс кеткенде мекенди ошо алыста жүргөн иштеп жүргөндөрдүн кадырына жеттим десем болот да. Чынында күн түн уктабай иштеп, жатаканасына акча төлөп иштеп, ошентсе да бизге ушул 500 аркасы 500дөн алды. 5000 рубльден акчаларын аябай бизге берип турушту. Чын-чынында алар деле не деген азап менен иштеп атат. Мисалы бала чакасын сагынат, алардын деле бала чакасы бар, тууган уруу бар, ата-энеси бар. Бирок ошентсе да ошолор ушул кыргыз элим аман болсун. Ушу бизге окшогон муктаждардын муктаждыгы чечилсин деп ошол өзүнүн менетин аябай бизге бергендерге Алла ыраазы болсун. Чынында оор экен. Менде баягы татынайымдын апасы бири отурганыбызда ошол жака барып, анан ошол жерге барганда, Кыргызстанга барганда сүйүнүп аябай ыйладым десечи. Кызык болду эле дамагачы. Кудай ушуда ушунтип айтат да, ушу сүйүнүктүү адам ыйлайбы? Адам капа болгондо ыйлайт, сүйүнгөндө кантип ыйласын деп өзүмчө таң калып койдум эле да. Чынында адам сүйүнүп да ыйлай алат экен да. Мен ошого азыр ишендим да. Себеби татынайымдын апасы сүйүнүп ыйладым десе, жок ал кантип эле ушинтип ыйласын деп коет элем да. Мен үчүн чынында сүйүнүч көз жашы, бул көз жаштар. Капа болуп бүттүм, эми сүйүнөм. Себеби үмүтүм, арманым, кыялым баары бир жансыз болду. Эми мен балам көрөт деген үмүт менен жашабайм, балам көрбөйт, бирок келечегинен үмүт кылып жашайм. Эми ошо балам келечегинен мураттап карым, муштахит алым болсун үмүт кылып жашайм. Чынында ошондой. Эми
ата энем алдына балдарым арасында келгеним аябай бактылуумун. Кудайдан суранып келдим учакта келгенде да, Кудай, ушу кырсык балага учуратпай аман эсен ата энем алдына жеткизчи мени. Ошолордун эми чындап кадырына жеттим. Буга чейин балким орой мамиле кылган болсом, ошолор үчүн да кечирим суранга насип кылчы. Ушу балдарымды да бир барып кучактап алганга насип кылчы, Кудай деп ушундай суранып келдим да. Тууган ургум мени мынчалык деңгээлде күтүп алат деп ойлогон эмесмин. Мени ойлогондон да жакшы деңгээлде күтүп алышты. Тууган ургума Аллах ыраазы болсун. Баары тагаларым, ушу үйкөлөрүм, акелерим баш болгон топ келип Кудай калса бизди күтүп алышты. Баары сүйүнүп күтүп алышты. Ошол себептен баары мен өтө бактылуумун. Сиздер бар экенсиздер. Колумун кыса кармай турган туугандарым бар экен, мен эч нерседен капалуу болбойм. Мен дайым бактылуумун. Эл бар, кыргыз элим бар, ушу Акниет аманат фонду бар. Мен жөлөй турган адамдар бар. Аллахтан мээримдүү зат. Мен Аллахым ушундай колдойт. Мен эч бактылуум, мен капа болбойм Кудай кааласа. Барыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун. 2 жылдан бери жанчыдаштык сору менен жашаптыр. Баламдын ал нерсесин сезбеп, мен өзүм менен өзүм болуп атып. Азыр сездим, Кудай кааласа баары жакшы. Мен өтө бактылуумун. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошол эле күнү кечинде ыхсан өткөрүлүп, бул бүлөнүн кубанычын тең бөлүшүү үчүн Ош облусунун казысы Атабаев Самидин кары, Абдрайым кары медресесинин ректору Абдрахман кары Атабаевдер конокто болуп, элге түлөө өткөрүлдү. Жок, рахмат, жөн эле койгуңуздар. Жок, устаз, чын эле. Жок, атайын канан. Сиздер чакырып турсаң да силер. Белек бичке. Сиздер чакырып турсаң да силер. Табарак кана табарак. Балага эме атаганыңыздар ушул жерде эме кылып бересиздер да? Ушул жерде. Кары балдарга Немеде канка? Сиздер бизди ошол биз мен балким ошол чоң салымын кошкон ойлойм да. Бизде медресе ушундай эле билесизби? Сиз өзүңүз жок эле барып университет мына самисаздар бар. Ушундай университетте сыртына кайтып бир койот жокпу? Велосипедти минет, машина. Басира ойноп отур. Басира. Музыка босат була. Машина берди да. Мамача. Табарак салып Айдайым, мына кармабайсың. Ого, сон экен да. Ой. Басира. Бир бүтүн коеюн. Рахмат деп кыйкыр кызым. Катуу кыйкыр. Рахмат. Рахмат. Турчу. Нактылайсыз кана. Басира. Камера карап туруп, чоң рахмат деп барыңыздарга рахмат де. Катуу. Баарыңызга рахмат де. Сүйлөп берет, анан рахмат дейт. Алла разы болсун. Биринчи ушул Акниет аманат фонду сиздердин тегерегиңиздердеги силерге жардам берип катышып турган мусулман момун биздин бир туугандарыбызга жардам берген. Анан мынерде тегеректеп ушунча алыс сапарга чогуу барып, чогуу келип, ошол кыйынчылык, сүйүнүч башканын баардыгын бирге тартып келип отурасыздар. Баарыңыздарга рахмат.
анан айланып келип Наслиддин, Алла разы болсун сизге, сиздин ошол сабырыңызга, кайратыңызга ушундай Кудай таалам берип койду жакшылыкты. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Эмесе баарыбыз чогулуп, сүйүнүп, мынантип курсан болуп, айыгып калганына курсан болуп, баарыңарга рахмат айтып күтүп атабыз. Бир дуа кылайлы. Амин. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Şu baldardın ömürlerine, rızıklarına Kudayım bereke versin, geleceğin gen bolsun. Allah Taalam tolluk şifa verip, jakşı olup geçti Kuday nasip kılsın. Gelecekte uşunday elibizge, jurtubuzga, dinibizge hizmet kıla turgan baktılуу, sağlık ferzentlerden boluştu. Kudayım nasip kılsın. Bulardan ata-enesi, mına Asliddin, mına tayata-tayene, çoğunatalar, tuğan uruktar, barınızga Kudayım tınçlık versin, jakşılık versin. Şu nevere çevirlerin ozurun görgülü, urmat zeyin görgülü, Kuday Taalam ötö tilegen jakşı niyet maksatыңарга Kuday Taalam jetkizsin. Anam mına vakt niyet amanat koomduk fondu. Allah'ım sizlerge tileğinlerdi, maksatыңарды berip, mına şul kızmatыңарды Kudayım kabul kılsın. Başında turgan Meder Mırza, sizge Kudayım den soğuluk versin, uzun ömür versin. Kazdamılama aytkanda eldin baktısına jaralıp kalgan bir insan ekensiz. Kuday Taalam mından dağı işinizge iyilik berip, köp muhtaçlardın, köp kıynalgan adamdardın şu geregine jarap, oynop gülüp, elimizdin, jurtubuzdun başın biriktirip şintip, alban çoğun iyiliklerge jetişip жүрүштү. Kuday Taalam nasip kılsın. Bizdin elibizge, jurtubuzga Allah Taalam tınçlık, bereke, iman, hidayet bersin. Mına şunday kılgan jakşılık ihsandardın ajırı, hasanat, sowaptoru menen Kırgızstanımız ösüp, önüp, tınçlık amandыкta berekede olsa Allah nasip kılsın. Bugün şerge kursançılıkты teң bölüşüp gelip bergen kaziyat hizmetkerler, medrese hizmetkerler, kolu koşnalar, el jurt, tuğan uruk barыңардын тилегиңерди Кудайым кабыл кылсын. Дайым элибизде, журтубузда жакшылык, тынчтык болсун. Аллаху акбар. Рахмат. Алла кабыл кылсын. Баракаллах. Рахмат. Мына ушуну менен Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду Нуркамил уулу Асылбек жана анын уулу Табарака берген убадасын ишке ашырып, бул бүлөнүн эски көксөөлөрүн баарын ишке ашыра алды. Balama yengen solu, şu bala çakasında mam olsun, şu oğlu dağı, yaşarın okuma, kırıntı var, karlardan olsun.